Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин 100 жылдык мааракесине карата ректордун байгесине арналып, спорттун волейбол түрү боюнча эл аралык мелдеш өткөрүлдү. Ага ылайык алгач иш-чаранын ачылуу аземи окуу жайдын спорттук аянтчасында уюштурулуп, аны университеттин ректору Бекмырза Сулуев ачып берди. Бүгүнкү мелдеш 100 жылдык карата мелдеш бул достуктун, окуу жайлардын ортосундагы, ага эжекелердин ортосундагы бир пикир алышуунун, сүйлөшүүнүн, бир достошуунун мелдеши болуп калсын деп каалайм. Ачылуу аземге Ош облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгы, Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитети, окуу жайдын сыймыктуу бүтүрүүчүлөрү жана башка өкүлдөр катышып, мында алар университеттин 100 жылдык мааракеси менен куттуктап, өз белектерин тартуулашты. Мен бул окуу жайдын бүтүрүүчүсүмүн. Бүгүн мына Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин 100 жылдык мааракесине карата аталган университеттин ректорунун кубогуна арналган эл аралык деңгээлдеги мелдештин ачылуу аземине катыштык азыр. Учурдан пайдаланып ушул бардык катышуучу спортчуларга, командаларга ийгилик каалайм. Спорттук оюндардын жүрүшүндө эч кандай жаракаты жок. Мында ичтеги энергияларын толук чыгарып, жакшы оюн көрсөтүп, ийгиликке жетүүсүнө тилектешмин. Мындан сырткары окуу жайдын дене тарбия факультетинин айрым окутуучуларына жана ректорго жаштык дирекциясы тарабынан түрдүү сыйлыктар жана атайын төш белгилер тапшырылды. Ушул мындай медали менен бөлүм менен Тумабаев Мурза Сарайбыз. Şu okuu jайдын 100 жылдык мааракеси болуп атат. Эми бул бир кылымдык иш экен. Şu түштүк жергесине эң биринчи ушу жогорку окуу жайлардын бири деп ойлойм да. Бул жогорку окуу жайлардын ушу бүтүрүүчүлөрү ушул окуу жайлардын мугалимдери болуп эсептелет. Мен баарын тааныймын. Жакшы кадрларды даярдаган жогорку окуу жай болуп эсептелет. Анан бизге да жакшы көмөк көрсөтүп атат. Биз тыгыз байланышта иштейбиз. Ошондуктан бүгүн 100 жылдык мааракесине биз да куру келбей өзүбүздүн белектерибизди ала келдик эле. Ошол волейбол командасынын мелдештери өтүп аттыр. Буга кошунас өзбек командасынан да келиптир. 2-3 команда Наманган, Андижан ошол жактан командалар келиптир. Бу да аябай жакшы. Бул спорт посол мира деген ошол болуп эсептелет да. Мелдешке Өзбекстандын Наманган мамлекеттик университети, Андижан мамлекеттик университети, ал эми Кыргызстандан Батму, Жаму, Ошму, Ошту, Кыргыз-Өзбек эл аралык университети, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Оштогу филиалы жана Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин курама командалары өзгөчө даярдык менен катышты. Biz Namangan davlat universiteti pedagogika fakulteti jismoniy madaniyat yo'nalishi professor o'qituvchilari biz bugun Osh davlat pedagogika universitetini 100 yillik yubileyi bilan Osh davlatiga tashrif buyurib turibmiz. Biz ushbu munosabat bilan universitetimiz rektori Abdug'affor Karimovich Qirg'izboyev nomidan ushbu Qirg'iz davlatining 100 yillik munosabati bilan muborakbod etamiz va bundan keyingi bo'ladigan yana shunaqa yubileylarni ko'p yillar birgalikda Qirg'iz-O'zbek xalqi birgalikda o'tkazishini tilab qolamiz. Yana bir bor bayram muborak bo'lsin. 2 kunga sozulgan bul taymash 40 жашка чейинки жана 40 жаштан жогорку агайлар жана эжекелер ортосунда өткөрүлдү. Жоштор аралык ынтымакты бекемдөөнү жана ден соолукту чыңдоону башкы максат кылган бул спорттук самалык оюнчулардын бүйүр кызыткан таймашы жана көрүүчүлөрдүн күчтүү сүрөөнү менен коштолду. Biz O'zbekiston Respublikasi Andijon davlat universitetidan keldik. Osh davlat universitetini 100 yillik yubileyiga chaqirishdi, mehmon qilib. Andijon davlat universitetidan tashqari yana Andijon davlat universiteti bilan birga Namangan davlat universiteti ham qatnashyapti. Bu yerda 7 ta komanda qatnashyapti. Biz birinchi o'yinda O'zbek Qirg'iz universitetini professor o'qituvchilar o'ynab, ularni 2-0 hisobda yutdik. Endi qolgan o'yinni kutib turibmiz. Hamma bizni chaqirgan bu yerdagi mutasaddilarga, tashkilotchilarga katta rahmat. Juda chiroyli kutib olishdi, juda zo'r mehmon qilishyapti. Sudyalar ham yaxshi bo'lib, maydonlar yaxshi, hamma sharoitlar juda chiroyli tashkil qilingan. Bizdan Batkendan keldik, Batken mamlakatdagi universiteti. Aybay yaxshi, ma'nay yaxshi, yaxshi shartlar uyushtirilgan. Rektorga rahmat, uyushtiruv to'pga rahmat.
Анан приз койгондагы коомдар бар экен, оларга дагы рахмат. Жакшы күчүп алды, жакшы болуп атат. Биздин оюн жакшы болуп атат, эми 40+, бирок аракет кылып атабыз. Кудай кааласа призовый местеге айлешебиз деген максат бар. Жакшы командалар күчтүү, 40 болсо да. Жыйынтыгында 40 жаштан жогорку курактагы эжекелер ортосунда 3-орунду Ошту, 2-орунду Ошемпу, ал эми 1-орунду Ошмонун командасы камсыздашты. Дал ушул категорияда агайлар ортосунда 3-орунга Ошту, 2-орунга Ошму, ал эми 1-орунга Ошемпунун командасы ээ болду. 7 команда болды, 40 жаштан жогорку. Буга чейин 5 команда, 6 команда болуп калчу эле. Бунусунда 7 команда болду. 7 команданын ичинен ошо финалдык оюнду Ош мамлекеттик университет менен ойнодук эле. Өтө курч оюн болду. 3-0 жеңдик. Бирок мурункусунда алар да күчтүү команда, аларда да мастерлер бар. Мурдагы ойнап жүргөн сборный Кыргызстанда ойнап жүргөндөр бар. Кыргызстан курамада ойнап жүргөн балдар бар. Ошого карабастан бүгүнкүсүндө ийгилик биз тарапта болду. Ал эми 40 жашка чейинки курактагы эжекелер ортосунда 3-орунга Ошемпу, 2-орунга Ошту, 1-орунга Ошмунун командасы ээ болсо, агайлар ортосунда 3-орунду Жалал Абад мамлекеттик университети, 2-орунду Кыргыз-Өзбек эл аралык университети, 1-орунду Ош мамлекеттик университети багындырды. Биз Ош мамлекеттик университети аябай жакшы даярдыкта келдик, 1-орунду ээледик. Бул мелдеш 2 категорияда өттү, 40 жашка чейин, 40 жаштан жогорку. Биздин Ош мамлекеттик университетинин командасы 2 командасы тең 1-орунду ээледи. Анан азыр мен ушул учурдан пайдаланып, мен ушул Ошемпунун Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин сыймыктуу бүтүрүүчүсү катары мен ушул университетибиздин 100 жылдык мааракеси менен чын дилден куттуктайм. Өнү өссүн ар дайым. Бул университетте мыкты адистер чыккан. Bundan ары дагы ийгиликтер болуп, жакшы адистер чыгышына мен чын жүрөктөн тилектешмин. Байгелүү орунду камсыздаган командаларга медаль, кубок, диплом жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Ошондой эле мелдештин мыкты оюнчусу аталган спортчулар да атайын дипломдор менен сыйланышты. Белгилей кетсек, аталган мелдеш Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу тууралуу жарлыгынын алкагында уюштурулган. Айданек Сагынбек кызы, Эрнис Жаныбеков, Ошомпу жаңылыктары.